урматтуу кайдыгер эмес жарандар, мынакей жакында Кумтөрдөгү булык иштердин баары башталды. Мынакей мамлекетибиз эң биринчи тарыхта 263 миллиард сом, андан тышкары мамлекеттик комиссия, парламенттик комиссия дагы бир далай Кумтөрдүн булыктарын баарын таап чыгып, баш аягы 5 миллиард долларга жыкмай болушту. Кумтөрдүн өзүнүн жетекчилери да уже кача баштады. Анткени булардын булыгы эми бүт баары ачыкка чыгат. Себеби мурун эмне үчүн ачыкка чыкпай жүргөн? Себеби мурунку мынакей жакында Аскар Акаев мен Кумтөрдөн эчтеке алган эмесмин, эчтеке менен келишимдерди эле түзүп Кыргызстандын элине Кумтөр иштеп берет деп айткан сөзү бар да, бирок анын баары тең чындыкка жатпайт. Себеби баары тең ууру, Аскар Акаев дагы ууру, Бакиев, андан кийинки Роза Тумбаева, Алмаз Атамбаев, Сооронбай Жээнбеков, булардын баары тең уурулук менен алек болуп жүргөн. Мына Садыр келип туруп, мына баардыгын Кумтөрдүн бетин ачып берди. Мына ушу демек Кумтөрдү негизи Кыргыз Кудайым берген, бул Кыргызга белек эмес беле. Кумтөр менен биз кадимки арабтардагыдай болуп жакшы жашоого ээ болмокпуз. Бирок ошо эле мынакей жөөт Берштейн келип, мына Кумтөрдү кандай чоң көз боемого салып, кыргыздарды алдап, кыргыздардын абареген катары көрүп, мынакей көп булыктардын баардыгы мына эми чыгып атат. Мына мен өзүмдүн билгендеримди айтайын. Себеби мынакей Кумтөргө жаңы келгенде, ошондо алтын ала баштаганда Чечняда согуш болуп аткан. Ошо жактан Чечнядан делегация келген. 3 чечен келип туруп, анан ошо Берштейнге чыгышып, бизде согуш болуп атат Чечняда. Силер Кумтөр боюнча бизге төлөшүңөр керек бирдеме. Деп ошо канча миллион доллар сураганын чынын аны мен биле албайм. Бирок ошондо Берштейн срочно жыйналыш кылат. Эме мамлекеттик орунда. Анткени Берштейндин кабинети прям Акаевдин маңдайында болчу. Ошондо анан Берштейн кишилер күч органдарын чогултканда, анан ошондо айтат, бул чечендерди кантип токтото алабыз дегенде, анан ошондо айтышат, бир гана ушу Рыспек токтото алат. Андан башка эч ким токтото албайт дегенде, анан ошондо баягы Рыспекти түрмөдөн алып чыгып, анан Рыспек ошо чечендерди өлтүрүп, тиги Стрельникова деген жерде Акташка салып, бочкага Акташка салып эметип ташташат. Бирок ошол эле убактарда өкмөт аны Рыспектер чечендерди жоготкондон кийин анан кайра бир эме кабыл алышат. Рыспекти сен эми жашынып жүргөндөй бол, биз сени розыска объявить этебиз, ошо тройное убийство боюнча. Сен качып жүрө бересиң. Бирок качып жүргөндө өзүң кылган иштериңдин баарын кенен кылып, бирок элге көрүнбөйсүң, элге чыкпайсың дейт дагы. Анан ошо менен Рыспек 15 жылдайбы, 10 жылдайбы канча Рыспек көрүнбөй качып, бардык милициялардын астында разыскивайся деп розыск жаралап койгон. Ошентип Рыспек бирок ээн эркин эле жүргөн Рыспек. Мына ошондон кийин анан көрбөйсүңөр, Кумтөр мынакей эмне менен заниматься этти. Мынакей киши өлтүргөн, заказной киши өлтүргөн, анын криминалдык элементтер менен алакаттагы түшүп койгон. Өкмөттүн дагы эмелерин алака түшкөн, президенттердин баарын тең менен алака түшүп, уурулук жолго түшкөндүгү бар. Мынакей андан кийин бир чоң ишморки жетегүчтөгү балдарды мынакей калп жеринен акча алдыңар, акча эметти деп түрмөгө каматып, ушундай көп будуңчаңдарды кылды. Андан кийин саясатчыларга асылып, Кумтөрдү текшерген Садыр Жапаровду каматты. Мына ушулардын баары эле бир чоң ири кылмыш да.
А экономический жагынан эми анын баарын тең эгер өкмөт чын ниет менен текшерсе, мынакей Кыргыз алтындын президенттери, ошол жерде совет директоров, жанагы директор кеңешине киргендер канча акча алып, кандай кылгандарын, ошол жерде канча акционерлер болгон, анан ошол жердеги жанагы бизнес кылгандарын, жанагы конфет, эт, продукты, ушундай эмелердин баарын тең булар сатып алуу менен алек болушуп, чоң акчаларды мында жууганда булар акчаларды. Ошол эле Кумтөрдүн рабочийлерине, жумуштуулардын баарына тең тамак берген жагынан дагы ушундай көп акчаларды жеп жүрүшкөн. Мына ошолордун баарын азыр текшерсе, чоң былыктар чыгат. Мына Садыр Жапаровду жөндөн-жөнгө каматты, кандайча каматты? Значит, Кумтөр Атамбаевди сатып алган. Атамбаев ошо Кумтөрдүн ишин аткарып жүргөн да. Себеби Атамбаев эмне үчүн каматат? Тиги Садыр Жапаровду комиссиядан бүт былыгын баарын таап атса эмне үчүн каматат? Демек Атамбаев ошо Кумтөрдөн акча жеп жүргөн. Акча жеп жүргөн, чоң уурлук кылып жүргөн үчүн Садыр Жапаровду камап атпайбы? Мына ошолордун баарын тең азыр ачыкка чыгарыш керек. Мынакей акыркы күндө Акылбек Жапаровго дагы мындай нападение кылып атышат. Буну эмнеге чыгардыңар? Бул эмне өзү ууру болчу, анан тиги бол. Эми азыр Акылбек Жапаров ууру болобу, эски болобу, кандай болсо дагы Акылбек Жапаров азыр ачыкка алып чыгып атпайбы? Ачыкка алып чыгып бүткөндөн кийин анан сөз кылсаңар болбойбу? Азыр бүт Кумтөрдүн былык иштерин баарын ачыкка алып чыгыш керек. Кумтөр азыр биз мынакей чындыгында уже азыр чоң ажыдардын куйругун бастык да. Кумтөр жөнтүрмөк беле, ал өзү эл аралык сотторго берет. Мына ошолордун баарына туруштук бериш үчүн азыр аттуу башты, мен юрист, мен кыйым, мен адвокатмын дегендердин баары чогуу киришиш керек дагы. Биз өзүбүздүн жана койгон дооматтын баарын тең далилдешибиз керек да. Мынакей азыр эми шаардык сот болот, андан кийин жогорку сот болот. Мына ошондо далилдеп алсак, андан кийин анан эл аралыктагы соттор бар да. Алар көп жылга чейин өтөт. Бирок бул Кумтөрдөн келгени дагы чоң афера болчу, Кыргызстанга келгенде. Келгенде эле башталган чоң афера. Ошо афераны көз боомчулуктун баарын бетин ачыш керек. Ачпаса кыргыз эли дагы корболуп жата беребиз. Андан көрчө биз азыр мынакей Садыр Жапаровдун айтканы, кылганы бул эң туура болуп атат.